Россияда жүргөндөрдө айрыкча мына ушул нерсе дагы адат болуп кетти дейт ал жакта. Убактылуу нике деген нерсе болуп калды дейт ал жакта. Наудубилла. Убактылуу нике дегени биздин исламда жок туугандар. Биздин Ханафи мазхаб боюнча 100% арам. 100% зына. Бул өзүңүздү өзүңүз алдап атасыз. Убактылуу нике эптеп нике кыйдым дегенде кылып атасыз. Бирок бул зына. Убактылуу нике дегени 1 айлык, 2 айлык же 1 жыл жашап туруп ажырашып кетем дегени бул жок нерсе, бул зына нерсе туугандар. Бул нерседен узак болойлу. Эптеп бирөөнүн кызын тауып алып, же бирөөнүн ажырашкан бир аялды тауып алып туруп, аны менен 1 жыл жашап туруп, андан кийин ажырашып кетем деген ниет менен эмне кылат? Никени кыйып алат экен дагы 1-2 ай же 1-2 жыл жашап туруп, андан кийин дароо талагын берип кете берет экен. Ал аял дагы башкасын тауып алып дагы тийип кете берет экен. Бул нерсе шариатта эч кандай рухсат берилген эмес, балким 100% зына, 100% арам нерсе туугандар. Зынадан сактангыла дейтиз. Албетте зына бул инсанга карыз болот туугандар. Мына ошол кыздарыбыздан, мына ошол келиндерибизден, мына ошол үй бүлөбүздөн кайтып жүрбөсүн ошол зынамыздын кесепети. Өзүңүздү өзүңүз антип алдабаңыз убактылуу нике менен. Бул нерсе шариатта эч кандай рухсат берилген нерселерден эмес.